Кудайдын чакырыгы. 14 март. Коркунуч дайыма мынтип калсачы, а эгер тигинтип калсачы дейт. Ишеним болсо, кандай болсо да, эмне гана болбосун дейт. Ыйса өзү мындай дейт. Коркпо, бирок ишен. Коркунуч адамдын жүрөгүнө шек салат. Ал мындай деп шыбырайт. Сураганыңды бербесечи? Ишиң оңунан чыкпай калсачы? Айыкпай калсамчы? Келечек мен каалагандай болбой калсачы? Коркунуч тынчсызданууга, ишенимдин алсырашына, үмүттүн үзүлүшүнө алып келет. Бирок коркунуч бул чындык эмес. Болушу мүмкүн болгон нерселердин элеси гана. А ишеним, эгер ошондой болсо да, деп жооп берет. Ал, эгер кыйынчылык болсо да, Кудай мени таштабайт. Эгер адамдар таштап кетсе да, Кудай мени кабыл алат. Эгер жолдун баары жабылып калса да, Кудай жаңы жолдорду ачат. Эгер кечигип жаткандай сезилсе да, Кудайдын убактысы туура дейт. Ишеним Кудай жашоосунда бар экенине ишенет. Жана ал иштеп жатканынан шектенбейт. Бир жолу бир адамдын кызы катуу ооруп жаткан. Ал адамдын аты Жайыр. Ал Иса Машаякка келип жардам сураган. Алар жолдо бара жатканында кызың өлдү деген жаман кабар келет. Бул сөздөр үмүттү толук өчүргөндөй болду. Бирок ошол учурда Иса мындай дейт. Коркпо, болгону ишен. Адамдык көз караш менен баары бүттү. Бирок Кудай үчүн үмүт эч качан бүтпөйт. Иса барып кызды тирилткен. Коркунуч менен ишеним бир жүрөктө чогуу узак жашай албайт. Коркунуч баары жаман болуп кетет десе, ишеним Кудай баарын жакшылыкка буралат дейт. Кайсы үнгө кулак салсак, ошол күчтүү болот. Эгер коркунучту уксак, тынчсыздануу көбөйөт. Эгер Кудайдын сөзүнө ишенсек, тынчтык келет. Коркунучтан арылып, ишенимди кантип бекемдейбиз? Ишеним өзүнөн өзү өсө бербейт. Аны бекемдеген нерселер бар. Кудайдын сөзүн окуу, сыйынуу, Кудайдын мурунку иштерин эстөө, ыраазычылык айтуу. Ишеним өскөн сайын коркунуч азаят. Кудай мени таштабайт. Анткени менин үмүтүм Иса.